Мамлекеттик тил бул мамлекеттин түп белгиси. Ал мамлекеттин түптөлүшүнөн кабар берип, кайсы элге таандыктыгын, ээлигин аныктап айкындап берип турат. Адам баласынын карт тарыхында коомдошуп жашаганды үйрөнгөндөн тарта эң чоң жетишкендиги бул уюмдашып мамлекет куруп жашоо. Бирок мамлекеттердин да түрлөрү көп. Жөн гана бир элдин эркин жашоосун камсыздап, эгемендигин түптөп, келечегине жол чаап, эркин жашоону тартуулаган мамлекет бир, ал эми алдуу күчтүү мамлекеттер башка мамлекеттерди өзүнө каратып, өзүнүн үстөмдүгүн тургузуп, каганат же болбосо империя куруп жашоо бул эң чоң бийиктик деп эсептелинет тарыхта. Мына ошондой адамзатынын цивилизациялык өнүгүү жолунда кыргыз элинин өзүнүн көрүнүктүү орду бар. Кылымдар эмес, миңдеген жылдарды карытып, ушу күнү 21 кылымда дагы, заманбап жашоодо дагы өзүбүздүн дүйнөдөгү ордубузду ээлеп, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, желегибизди желбиретип, эгемендигибизди жар салып, өзүнчө мамлекет болуп жашап келатабыз. Мунун өзү түшүнгөн адамга зор бакыт, зор байлык. Мындан өтөр бакыт болушу мүмкүн эмес. Мамлекеттин бирден бир белгиси бул анын тили, мамлекеттик тили. Биздин мамлекеттик тилибиздин буга чейинки басып өткөн тарыхый жолубуздан издерине көз салсак, мына Сүйүн агай абдан жакшы белгилеп кетти, Советтер доорунда дагы интернационализм саясатынын аталышы менен баарыбызга белгилүү башка бир саясаттын үстөмдүгү менен биздин улуттук баалуулуктар четке кагылып атканда дагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошонун 35 жылдыгын белгилеп отурабыз. Бирок бул ошол учурдагы кыргыздын мыкты уул кыздарынын демилгеси, акыл дарамети деп түшүнбөшүбүз керек. Бул кыргыздын канында кайнап келаткан бай көрөнгө. Буга чейинки басып өткөн мамлекет куруу тажрыйбабызга таянсак, мамлекеттик же болбосо өзүбүздүн эне тилибизге болгон мамиле аны мамлекеттик тил макамына жеткирүү аракеттер болгон. Мисалы, 29-жылкы автономиялуу республика болгонубузда мамлекеттик тил макамы берилген эне тилибизге. Андан мурун 25-жылы, 1925 жылы Ревкомдун чечими менен Иманалы Айдарбековдун убагында иш кагаздар жергиликтүү тилге өтсүн деген иш кагаз документтерибиз бар. Демек ошондо эле бул иш башталган. Мунун өзү көп нерседен кабар берет. Себеби кыргыз эли жөн гана тагдырдан бакыт буйруп, Совет доорунда биз эгемендикке жеттик деген түшүнүк болсо, анда бул жетишсиз. Биз бүгүн азыркы мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгын белгилеп отурабыз. 24-жылкы автономиялуу Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлгөндөн баштап. Бирок бул дагы азыркы гана доорубуз. Болбосо биз учурда мамлекеттүүлүктүн 4-чү доорун сүрүп келатабыз. Ага чейин 2 рет каганат түптөгөн элбиз. Андан мурунда мамлекеттүүлүгүбүз бар элек. Дүйнөлүк саясатта мамлекеттердин кагылышуусунан бири чоңоюп, бири жок болсо, ошонун аркасы менен улуттар маселеси дагы көңүл сыртында калбайт. Ар бир улут өзүнүн келечегин, тагдырын ойлоп, мамлекет курганга жетишип, мамлекет курганда дагы өзүнүн ордун белгилеш үчүн
эң биринчи кадамы тилден башталат. Эне тилине мамлекеттик тил макамын берүү. Байыркы доорду карасак, мамлекеттүүлүктүн бирден бир көрсөткүчү бул жазуу болгон. Ал жагынан келгенде да кыргыздын өзүнүн жазуусу болгон. Муну орто кылымдардагы тарыхчылардын баары баса белгилеп айтып келет. Шарттуу түрдө аталган тилекке каршы, бирок маңызы бүтүн бойдон кыргыз элинин өзүнүн жазуусу болгону бүгүн дүйнө элине жар сала турган мезгил келди. Енисей доорындагы жазуулар, Орхон жазуулары деп койдук дагы, жалпы түрк дүйнөсүнө орток жазуу деп аталганы менен уңгусунда кыргыз жазуусу болгон. Бүгүн дагы аны менен чектелбей, элимиздө дагы өзүнүн ишмердин улантып, биздин доорго чейинки сак доорунда, сак мезгилдеринде дагы ушул аймакта жайгашкан археологиялык казуулардын негизинде байыркы жазуулар табылып, чечмеленип окулуп атат. Мына ошондо дагы түптүү элдин тилинде жазылган, биздин жазууда чечмеленген жазуулар чыгып атат. Кыргыздын эн тамгалары басылып атат ал жазууда. Ошол кезде дагы жазуу мамлекеттүүлүктүн негизги куралы болуп эсептелген. Демек, турмуштук тажрыйбасы мол, мамлекет куруу жолунда өзүнүн такшалган тажрыйбасы бай болгон элдин гана келечеги түптүү болот. Мына ошондой бай, көрөңгөлүү, касиетке ээ болгон кыргыз эли бүгүнкү күнү дагы өзүбүздүн эне тилибизге мамлекеттик тил макамын берип, мындан аркы жолун өркүндөтүүбүз биздин мойнубузда. Бүгүнкү замандын талабында алгач мамлекеттик тил мыйзам талаасында толук орун алышы зарыл. Былтыр 2023 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз тили жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлган. Азыркы тапта ошол конституциялык мыйзамга шайкештирүү максатында аракеттеги 18 мыйзамга оңдоо жана кошумча киргизүү, толуктоо жана өзгөртүү киргизүү боюнча 2 мыйзам долбоору даярдалып, министрлер кабинетинен макулдашуудан өтүп жаткан кези. Ушул 2 мыйзам долбоору толукталса, буйрса, Жогорку Кеңешке биз сунуштап келебиз. Мына ошол жерде биздин эне тилибиз болгон, миңдеген жылдарды карыткан кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамы мындан ары өзүнүн татыктуу ордун ээлеп, бир гана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эмес, жалпы кыргыз жарандар үчүн сыймыкка алынган, көкүрөктүн көөдөнүнөн атырылып чыккан, көрөңгөсү бай, касиеттүү тилибиз өмүрү узак болсун. Бүгүнкү майрамыбыз кут болуп, мындан аркы жолубуз байсалдуу болуп, жолубуз өрдөп, ийгиликтер коштоп, жеткен жерибиз ар дайым бийик чокуу болуп, колубуздагы туубуз эч качан түшпөсүн. Бар болуңуздар.